6 жаштагы Айтайыр Азаматовдун хоккей менен ашыкканына 1 жыл убакыт болду. Ата-энесинин каалоосу менен Борбор каладагы Алга командасында машыгууну баштаган кичинекей спортчу бул оюнду жан дили менен жакшы көрүп ойногондуктан ойногон алгачкы ийгиликтерди жарата баштаган. Я очень хорошо занимаюсь. Прошлым летом я играл и забил первый гол мой. Я очень этому рад. Я никогда это не забуду. Я рад, что меня отдали на хоккей. И я хочу победить на рынке, чтобы получить не 3-е, не 4-е, а 1-е место. Нарын облусунда кышкы оюндарынын мезгили башталып, бүгүн хоккей оюну старт алды. Нарын шаардык мэриясы жана Нарын хоккей лигасы биргеликте уюштурган бул ачык турнирге республика боюнча 12 команда атсалышууда. Оюндар жашка жараша 3 муун боюнча өткөрүлүүдө. Ысык көл областынан, Кеңеш айылынан, Нарын шаарынан Бишкектин командасы Алга, Бишкектин Локомотив Кыргыз темир жол командасы келди. Кышкы сезонун ачып атабыз. Кудай буйрса, жаңы жылдан кийин Токтосунов Ташболот атабыздын атындагы турнир өтөбүз. Анда дагы уже ветерандар 40+ турнир өткөрөбүз. Акыркы 5 жыл аралыгында жаш өспүрүмдөр арасында хоккей өнүгүү жолуна түшүп, Кыргызстандын курама командалары эл аралык турнирлерде ийгилик жаратып келет. Мындан улам жыл өткөн сайын хоккейге кызыккандардын саны өсүп, учурда республика боюнча машыккандардын саны 300дөн ашкан. Бирок тилекке каршы Борбор каладан сырткары аймактарда хоккей муз аянтчаларынын жоктугу көңүл өйтөрлүк маселе. Более 300 юных хоккеистов. Кыргызстандагы жаш балдар хоккей командасы эл аралык турнирлерге чыгып, биринчи орундарды ээлеп келе жатабыз. Ошондон бери бул оюнга кызыккан балдардын саны көбөйүп, машыгып башташты. Тилекке каршы аймактардагы жаш балдардын таланттары көмүскөдө калып жатат. Анткени Нарын шаарында жана Бишкек шаарында гана талапка жооп бере турган муз аянтчасы бар. Калган аймактарда болбогондугуна байланыштуу балдар бул оюнга тартылбай жатышат. Детей много, хотелось бы, чтобы они развивались. Оюн кызуу башталып, алгаш Нарын шаарынын командасы жана Борбор каладагы Алга хоккей командасы оюн көрсөттү. Ачык турнир 2 күнгө созулуп, жыйынтыгы менен жеңүүчү командага Нарын шаардык мэриясынын кубогу тапшырылат. Гулира Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкө Эдеми.